Эгер мага дүйнөдөгү эң жоопкерчиликтүү кесип кайсы деген суроо берилсе, мен эч ойлонбой жооп берет элем. Бул мугалимдик кесип. Анткени мугалим бир адамды эмес, бүтүндөй келечекти тарбиялайт. Саламатсыздарбы, ардактуу кесип ээлери, мугалимдер. Мен Кадырова Гүлмира Турдубековна, номер 17 Кызыл Алай жалпы билим берүү мектеби мекемесинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Педагогикалык эмгек жолумда 18 жылдан бери жаш муунга билим берип, алардын руханий дүйнөсүн байытууга жана улуттук баалуулуктарды даңазалоого өз салымымды кошуп келем. Кыргыз тили жана адабияты бул жөн гана сабак эмес. Бул улуттун жаны, тарыхы жана маданияты. Ошондуктан ар бир сабакта окуучуларга маалымат берүүдөн тышкары, алардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, чыгармачылыгын ачууга жана адабият аркылуу тарбия берүүгө аракет кылам. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн жыйынтыгы менин портфолиомдо да чагылдырылган. Ал жерде менин 18 жылдык эмгегим, сабак өтүүдөгү ыкмаларым, окуучулардын жетишкендиктери жана өткөрүлгөн иш-чаралар топтолгон. Класстан тышкаркы иштерге дагы өзгөчө көңүл бурам. Окуучулар менен биргеликте даярдалган Айтматов балдар дүйнөсүндө аттуу спектакль аймактык, райондук жана областтык баскычтарды ийгиликтүү өтүп, республика деңгээлине чейин жеткен. Бул биздин биргелешкен эмгегибиздин, чыгармачылыктын жана тынымсыз аракеттин жыйынтыгы болду. Мектепте мен кыргыз тили мугалими гана эмес, уюштуруучу катары да иш алып барам. Мектептеги ар кандай маданий, адабий жана тарбиялык иш-чараларды кесиптештерим менен ынтымакта уюштуруп, мектептин чыгармачыл жашоосуна салым кошуп келем. Окуучунун ийгилиги, мугалим, окуучу жана ата-эненин биргелешкен аракетинин жыйынтыгы деп ишенем. Мен өзүм дагы чоң жана бактылуу үй бүлөнүн мүчөсүмүн. Үй бүлөлүмүн, 5 уулдун энесимин. Эне болуу мага сабырдуулукту, мээримди жана балдардын дүйнөсүн терең түшүнүүнү үйрөттү. Бул сапаттар мугалимдик ишимде дагы чоң жардам берет. Декретти көргүүдөн кийин кайрадан сүйүктүү кесибиме кайтып келип, окуучулар менен иштөөнү жаңы дем, жаңы күч менен улантып жатам. Бир жолу бир окуучум мага күтүүсүздөн мындай деди: "Эже, сиздин сабактан кийин мен китеп окугум эле келип калды." Ошол сөз эмнегедир мен үчүн чоң сыйлык болду. Анткени мугалим үчүн эң чоң жетишкендик окуучунун билимге болгон кызыгуусун ойготуу. Мен мугалиммин. Мен ар бир сабакта баланын жүрөгүнө билимдин үрөөнүн себем. Эгер ошол үрөөн бир күнү чоң дарак болуп өссө, менин эмгегим акталды деген сөз. Мугалим болуу бул кесип эмес. Бул чоң жоопкерчилик жана чоң сыймык.